Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн Санжыра программабызды Жумгал районунун Куйурчук айылында өткөрүп жатабыз. Бүгүн негизи бул өзү айтып кетсек чоң тема болчудай. Саяк урусунун ичиндеги белгилүү саяк элдин бедели, көрүнүктүү адамы Медет Татка жөнүндө сөз болмокчу. Медет Татка өз кезегинде кыргыз эли үчүн чоң эмгек сиңирген адамдардын бири. Биз ошо Медет Татканы дагы бир жолу айтып коелу деп чечтик. Мен сиздерге ушул студияга кирген адамдар менен тааныштырып коеюн. Солдон оңго айтсам, Шаршеналиев Сарыпбек, Санжыра иликтөөчү, Субанбек Медин, Санжыра иликтөөчү болуп эсептелет. Бул адамдар ушул Медет Татканын тарых таржымалын жакшы билген адамдар. Биз дагы бир жолу ушул Медет Татка жөнүндө бир сурак кылсак деп ойлогонбуз. Сарыпбек ага, сизден баштасак. Бул Медет Татка деген ким? Медет Татка саяк урусунан чыккан инсан. Ал күн туудудан тиги Ажыбай, Жакшыбай, анан Карачукач, Түлөкабыл, Каракчы, Төлөк деген балдары болгон. Андан Жакшыбайдан Эдил Шербек Келдибек деген. Анан Келдибектен 6 бала болгон. Келдибектен. 6-нын бирөө эң улусу Усуп, анан Балбак, Байтүгөл, Нарбото, Албек, анан Токтоболот дегенди кошуп жүрүшөт 6. Токтоболотту кошуп жүрөт, мен да угуп. Бул Байтүгөл экинчи аялынан болсо керек. Ооба, кичи аялынан. Жалгыз, биренеден жалгыз. Анан Байтүгөл өлгөндөн кийин Медет 2 жашында калып калат атасынан. Атасынан калып калып анан муну жанагы Усуп бийдин баласы Сарсейит алабыз деп биздин энебизди Таттыбай бичени. Ал Байтүгөлдүн байбичеси Таттыбай, аты Таттыбай биче. Анан Усуп бий айтат: "Сен энеңдей болгон эмен аласың, энең да мындайча айтканда" деп. Болбой эле алам деп берет да. Анан аны бир жакка жумшап ийет алыс Усуп бий. Анан ал келгенче жанагы Балбак кайнысына никах кыйып таштайт Усуп бий. Ошону менен анан келгенде Усуп бий өзү эме киши экен. Мындай жышаналуу киши экен, бир кабактары ылдый түшүп турчу экен. Ал өйдө караган киши соо калчу эмес экен. Анан ал наша тартчу экен, жашырып, Сарсейит. Анан сен жашырып тартчу элем, эми мынакей тарттым дегенде, өйдө карайм дегенде, байбичеси жанында отурган экен. Кой бийим деп кабагын жаба коюптур. Тиги кол менен. Анан ошону менен ал Медет 2 жашында, анан кийин Балбактын колуна барат. Анан Балбак Баатыр анан 11-12 келген кезде, Медет 11-12 келген кезде, анан кийин балдарын бүт сынчыга сынатат. Балдарын. Сынчыга сынатканда бир баласын касамакка көмөрүп коет. Сынчынын көз тиет деп. Анан ал тиги калгандарын бүт кийре берет, а сынчы унчукпай эле отура берет, такыр. Анан тиги Таттыбай биче кичине эмете кетип, ал эчте ойноп жүрөт да Медет. Анан муну эмнеге эле өзүнүн бир тууганынын баласын көрсөтпөйт деп, акырын босогодон түртүйет сынчыны карай. Анан сынчыны карай түртүйгенде, мына ушул бала жарайт дейт. Баягы ушуну көрсөтпөйсүңбү? Менден сын кетти, сенден сыр кетти дейт. Сынчы. Сынчы. Ошону менен анан муну жанагы Балбактан дагы 4 бала төрөлдү деп атпайбы? Биздин энебизден. Ошону айтып койсоңуз, ким? Тиги Аргын, Кубат, Урум, Турум деген 4-өө. Анан анын балдары бүт азыр Кысартта турат, тукумдары. Анан кийин ал тиги Медет атанын тиги ошол балдары чогулуп, ал Балбак Баатыр Казактан да бир аял алыптыр, Калмактан да бир аял алыптыр, Кыргызстан алыптыр. Ошонун балдары чогулуп анан кийин ойногондо бул Медетти жоготобуз,
öldüremiz deydi da. Anan bari bir öldüre almayla yanına var böyle gayra kolu tiymeyle gayra tartışat eken baldar. Anan o sonu menen anan emin yürü anan el aralap atqa minip el başkara başlagandan anan tigi usup biyden barıp atasının ağasına barıp atalat eken. Anan batalıp duru anan ошол элди аралап калат экен. Элди аралагандан кийин анан эл деле көп бийлик бербейт экен. Тиягынан бир чыгып, биягынан бир чыгып эле. Ооба, берген жок. Анан ошондон жөнөйт экен. Коконгандыгына. Коконгандыгына барып анан ошол жерден бир утураша албай эле жатыптыр да. Кире албай. Анан сурайт экен бир кишиден. Коконгандыгына кандайча жолугууга болот деп. Анан коконгандыгына дем алышта ууга чыгат. Анан ошондо утурашууга болот дейт. Анан келатат дейт баягы жигиттери менен. Жигиттери менен келатканда эле эки вариант айтылат. Бирөө аты мүдүрүлүп кетти дейт. Бирөө өзү түшүп салам берди дейт. Ушундай айтылат да. Анан келип эле салам берет тиги Медет атага. Медет атага салам бергенден кийин анан жакшы көргөн башыры бар экен. Я ханым, ушул далай эле кишилер келет. Пул алып келет, мал айдап келет. Мунун баарын эле салам берген жок элең. А бул жөн эле келген бир кишиге салам берип койдум. Бу кандай дейт да. Ey men al kişiye salam bergen jokмун. Ээрчип жүргөн кыдырга салам бердим дейт экен. Барбанан барып эле кайранан уудан кетишет экен кайра үйүн карай. Уудан кеткенден анан кийин баягы эметип койгон далай жерге килем салып коет экен да. Анан килемди аты менен бастырып кетет экен да. Медет. Ай бул эмне кылганың десе айткан экен. Мындай килем бизде көчкөн жерде калат деп. Usuppi men kişine qo'shimchalab qo'yay. Usuppi abdan qasiyatli, shunchalik qasiyatli kishi ekan. Anan keyin janag'i gelinlerindagi bayqayt da. Balbaqdan o'sha kezde 4 ayoli bor. Balbaq Batır. İnisi Balbaq Batır. Anan o'sha 4 gelinden bayqayt da. An жактырчу эмес экен, анчалык купулуна толчу эмес экен 4 гел. Анан айтып калчу экен. Балбак Батырымда аял жок. Балбак инимде аял жок. Деп. Балбак иним бойдок ушуга чейин деп. Анткени ал өзү Батыр иши балдардан эчке чыкпай атпайбы? Анан кийин жанагы жесир калбады. Тиги кичи аялынан тиги Байтүгөлдүн аялы жесир калбадыбы? Медеттин апасы. Бу Сакем айтып атпайбы? Медет 2 жашында жетим калган деп. Анан кийин илгерки баягы салт боюнча сөзсүз жесирди ал баласы болсо анан кетирбейт да. Төркүндөн кайдан кетирет? Анан бирөө алыш керек да. Бирөө алыш керек. Анан жанагы усуп жанагы деп атпайбы? Жанагы балбагымда аял жок. Балбагымда аял жок деп. Анан балбакка ыраа көрүп балбак алса деп кыял кылып жүргөн да. Анан жанагы Сарсейити кирип чыгып жүргөнүн келин кесектен аялдардан угулуп калат да. Анан кийин агыла айрган. Кой. Муну мындай кылайын деп туруп анан кийин алыс бир жака жумшайт. 1 айлык, 2 айлык пеши кылып бир жагына жумшап жиберет дагы. Ал келгиче балбакка нике кыйдырып алып берип коет. Татыбайбычы. Алып берип коет. Ошондой. Анан кийин ошо келгенден кийин тигил кимди таттуу эмесин тиги ушинтип балбак алды, балбакка нике кыйылды, бул тигил деп анын баарын айткандан кийин
Эси Сары Сейит. ооба вопрос тартчыган. Тамаки тартчыган Сарсейит анан кийин. Баягы үйдүн кирип келгенде эле тиги сол кол жагында тиги эр токум турчу турбайбы улагада. Ошол улагага отуруп анан кийин башта көрсөтпөй тартчу элем эми көргөзүп тартайын деп ошондо бурулатып тарткан дейт. Анан бу неме эткенде коку өзүң уулуң эмеспи деп туруп анан тиги эмесин жаап койгон дейт ошо. Караба, тик караба деген. Тик караба деп. Жакшы. Сиз айтсаңыз, бу Нусуп би бул медет татканын бир баягы бир күчү бар экен дейбизби, белгиси бар экенин түн ичинде байкап койду. Сиз ошону бир кайтарасаңыз, ошо чындыкпы? Сакем жанагы ат жөнүндө да айтпадыбы? Жанагы башынан эле баягы жаш кесинен болсо дагы Усуп би медеттин жөн бала эмес экенин, колдоочусу бар экенин, жөлөмөсү бар экенин билип жүргөн киши болот. Анан кийин бир эмеси, бир далили. Жана Сакем да айтып кетти, жанагы Арча тору деген Усуп бийдин мыктаты болот. Мыктаты. Анан ошону сурап, бир жага менен деп сурап эметкен анан кийин берет да, аямак беле. Инисинин баласы болсо. Анан кийин бергенден кийин бул баягы мыкты деген аттан кийин медет мен аталарга Куран окутам деп туруп Арча тоорун муустап салат. Анан кийин жанагы аялдар чуркырап кула тигин ал ошол баладан кантип атаймак кылып. Туура кылат. Анан Куран окутуш керек да. Абдан туура кылат. Ошол медетимдики туура деп жактырган экен, батасын берип. Усуп бийдин ушунчалык абдан касиеттүү, акылдуу, олиялыгы да бир далили. Ормон келип, жылкыга тийип, Жаш кезинде. Жылкыга тийип чапканда Төлөк Шайбыр Баатыр деген барып, ормондо ыргыта сайып, чечиндирип туруп айдап келген. Алдына Түн ичинде. Ооба. Анан ошондо Усуп би касиеттүү кишиген ормондун шилисинен тартып тиги куймулчугуна чейин кулундун жалындай жалы бар экен дейт. Чечиндирип айдап келип атпайбы? Ниязбек уулу. Ооба, тиги Ниязбектин ормонун. Анан кийин ошондо Усуп би тегеренип кеткен дейт. Теңирай. Шайбыр сенин артыңда жакшы болбой калды. Ормондун арты да жакшы болбой калды. Деп. Анан кийин жанагы Шайбырдан дагы жакшы тукум жок, тукуму кем болгон. Ушуну эмнеге айтты? Ал айтпады. Кап Шайбыр чепкен жапсаң болот. Артында эмеси бар экен. Кап сенин тукумуң эспей, сеники да эспей калды. Жана жүндөн айтты, эмеден териден. Кап сенин тукумуң кымабайдай жигит экен. Чепкен жапсаң болмок. Адамдын сырттаны турбайбы деп. Адамдын сырттаны турбайбы. Анан ушу кантип ушинтип эметип келдиң? Жылаңач айдап. Артыңар жакшы болбой калды деп. Ооба, ошону көрүп койгон экен да. Урматтуу замандаштар, мына Аксакал абдан туура айтты. Нусуптун бул алдын ала көрө билген киши экени бул абдан туура. Нусуптун ошондо баягы айткан сөзү аягына чейин туура чыкты да. Бул Кап Шайбыр. Туура эмес кылдың. Артында жалыны бар жигит экен. Чепкен жапсаң болмок. Кап тукумуң аз болуп калды деген экен. Анан Ормонго айткан экен. Ормон кимдин баласың? Ниязбектин. Айланайын балам, сенин жолуң башка болот. Сен ат урдаганга болбойт. Ат урдасаң, ат керек болсоң бербейт билем деп айтканы бар да. Ошондо дагы Ормондун ким экенин көрүп койгон. Ошондо Ормон ашып кетсе 19 дагы жашта бала экен да. Ошондо эми Ормон ат урдаганды токтоткон да. Бул канга барабыз болуп калат. Бу Курмангожолордун. Анан кийин Дайырбек кичине бу тиги Каракучкач Дайырбек. Колунда бар кичине. Ушундай ал Дайырбек мурда жөнөйт. Баягы ат кошчу жора жолдоштору менен
Murda Cöney Dairbek. Ha, Murda Cöneybi. Murda Cöney. Ben öyle da çok barışkan eкен. Yok. Anan keyin artынан Medet barat. Medet Özünçele barat. Ösünçele barat. Anan keyin bu kanga giriş kıyın da. Kanga giriş kıyın. Anan tigi Dairbekler dele girmey жүрgөн eken Medet bargan wagtda. Anan Medet dele gire albayt da. Anam Medet anan keyin işi kılıp oturup bayağı kandın emelleri, kısmatçıları var da. İşi kılıp bir ığın tağınan bir kısmatçısı menen söyleşet da. Bul kanga men salam bereyin dep geldim öyle. Uşunda kanım menen uşuntip bir görüneyin dep geldim öyle. Salam bereyin dep geldim öyle. Uçuraşayın dep geldim öyle. Dep. Kanday kılıp joluksam bolot. Yemi sizden bunday bir alıp gelgen anak mınak bunday pul var mı degende kılat da. Yok. Jönle geldim uşunda. Emese joluguşunuz kıyın. Joluguşunuz kıyın. Anan kanday kılıp jolugum. Emi bir joluksanız kan Cuma'nın 4. günlerinde, misali bir günlerinde daim uğuğa çıkat kan. Oң jagында kır jigit, sol jagında kır jigit, aldında kır jigit, artında kır jigit, ortasında kan erkin bastırıp kelatkan bolot. Anan oşol wagtda aldынан çıkıp salam berseniz, nazarı düşse salamınızda Ali gelat. Nazarı düşmese ötüp ketet. Karabay da ötüp ketişi mümkün. Anan bir emetse, bir salam berseniz hoşuntup salam beresiz. Jolasa gire albaysiz. Akıldap turbanan keyin. Oşentip janaga aytkanday kelatkan wagttan keyin salam bere saldı. Anan oşonda atынан düşüp bayağı Medetke salam beredi. Anan keyin u bolbay kaldı. Kayrat tartkıla. Bu kişini koşala жүрgülü. Dep turmatan kelatkanda janağı vaziri surayt. Tigil artta kelatat, al söz tukbayt. Vaziri surayt. Kanım. Uda kapkayakta bir kırmızı kala atınızdan tüşe alıp ölüm de salam verdi. Ay, men o kişiye salam bergen jokmun. Janında Kızır Aleyhisselam turuptur. Men oşo kişiye salam berdim. Anan keyin oşon üçün uğdan kayra uğga bolbay kaldı dep kayra tarttırdım dep turup tigişini aldırıp kelatpayбы. Anan keyin konogumdu gütkülü dep turup anan keyin uşuntip anan konok kamın gütüp uşuntip kalat. Anan Medet aytat. Menin de bir joldaşlarım bar ele Jumgaldan kelgen dep. Dairbeklerdi koşaldırat. Dairbeklerdi koşaldırat. Anan keyin jakşılap turup anan keyin uydun etinen aş dayardap palo bastırıp kelet da. Kolga su kuyulup antimitip kelgende anan keyin Medet surayt bul emden eti. Bul uydun eti. Uydun köşü. Palo mundayt. Anan keyin men bunu uydun etin jebeyim. Emden etin degen dep. Tigil bayağı künküldeşip kalat bayağı Dairbekler tigil emeleri Kudayır da tamam. Jönjübey Kudayır var. Barısın başı alınat ko. Anan keyin kanga barat. Uşuntu bayağı gelgen konoğunuz. Uşuntu uydun etin jebeyim de otur. Toku emden etin jetigen, tayın etin jetigen. Anda tay soydurup. Dep turup tay soydurup. Anan janagı Dairbekler ay uşunday tigi bayağı bir gün 2 gün jirip kaldı da janagı ordonun içinde. Anan Dairbekler anan suraşsa gerek bayağı at bakkan emelerden. Uşunday bir demeye geride bere turgan bolsa je surap kalabız bu işi kılıp tepedem etkenden keyin bir birini görsetet. Uşul tulpar tuyut. İşi kılıp eğer bere turgan bolsa bir deme bere turgan bolsa uşundu surakla dep. Aga sözsüz akça verdi de bir deme ayttır. Anan keyin Dairbek anan keyin janağı
бейне сурап эметип келген. Ошондон жана Карагер туулуп атат. Карагер туулуп. Казбектин. Ал ат баккан Казбек сайыпкери. Ал Дайырбек алып келген. Казбек багып чапканы Казбек чапкан. Сайыпкери Казбек. Казбектин Карагери деп коет. А Дайырбек алып келген жана энесин бейни алып келген. Жакшы. Медет ата мурун дейм, жашала кунажындын этин жечикен. Андан bir günü дөңдө otursa bir ayal sara жасап каят тийди. Аны уй барып жыттайт. Сара кылган жерди. Мына ошондон кийин анан Медет ата уйдун этин жебей калыптыр. Жанагы уйдун этин жебеген у адам эки дебеген деп ырчылар ырдаган ошол экен. Анан тайдын этин жеп калыптыр. Жанагы bir жер бар, ушу кайсында айтат, эки кишинин эмес аты айтылат да. Бул сасыган чимкир уйдун эти мага сойбогул өлгөндө деген сөз бар да. Ушул Медетке да тиешелүү, тиги Көлдүк акеге да тиеш болуп кетет да. Ушул сөз ушуга карай турбай Медетке. Жанагы мурдунан чимкирге калган менин сойбогуламаган кичинекей эч жеген эмес мындай деп айтканы бар. Бул Алимхан 1801-жылы такка отурду. Азыр 10-жылы өлдү. Омархан келген андан кийин. Алимхандын баласы. Омархан келген. Омархан 22-жылы өлдү. Андан кийин Мадали келген. 42-жылы Мадалиде кетти. Шерали андан кийин Шерали отурган. Кимдин учурунда болду бул? Iya. Кимдин учурунда барды? Бул Ömerханга барган. Ömerхан такка отурганда. 10-жылдан кийин барган. Бул хан өзү деле бир эме киши да, бир деме колдогон киши да, бекер хан болгон жок да. Анан ал тиги Медет атканын жөндөмдүү экенин, бир кыдырда арыган киши экенин билип, эми сен эл башкарасың. Сага мен эме берейин, бийлик берейин деп жанагы мөөрдү анан тууну берген. Анан жанагы колго түшкөн балдарды бошотуп берген. Сондай? Ошентип бошотуп берди. Сураганынан бошотуп берди. Сураганынан бошотуп. Эми Медет атканы баягы эл арасында баягы эмеси көтөрүлүп, көп жерде ошондо Нусуп түрү, Нусуп би жана айтылбады. Нусуп би абдан касиеттүү киши, ушунчалык акылдуу киши, акылман киши. Анан кийин Медет дагы жанагындай жөлөмөлүү жөн болуп яйлана. Жанагы Кыдырда арыган Кызыр алейхисалам, ой мен Медет жанагы кыргызга салам берген жокмун, тааныбаган эле. Мен Кызыр алейхисаламга салам берип атам деп атат, кан айтып атат. Анан кийин ушуну Усуп би ошол Кызыр алейхисаламды Нусуп би да көрүп атат да. Тиги Медеттин колдогону тиги Кызыр алейхисалам экенин. Анан кийин бул Усуп биди абдан кадырлуу, олия кадырлуу киши деп эдикпи? Усуп бидин абдан мыктылыгын дагы бир топ болуп калды. Ошол топко кажерде топ болгону белгисиз. Чүй жакта болгонбу, же иши кылып, Көтмалдыда болгонбу, иши кылып жер ортосу деп. Иши кылып бир жерде топ болуп калды. Топ болуп калды, ошол топко Усуп би да барды. Анан бул Курмангожолордон дагы кишилер барган да, мисалы да, барган. Ошондо жөн эле баягы элдин арасында мисалы тың жигиттер да барган. Жанагы жакшы чыккандарды ат кошчусу болуп, жөн эле коштоп, ушундай да жигиттер барат да. Анан кийин ошо менен анан кийин Солтонун жигиттери менен биздин Курмангожонун бир-эки жигити баарлашып, мындеметип сүйлөшүп калышат. Анан кийин Солтонун бир жигити айтат. Тетиги ким деген киши деп. Усуп би деген киши. Атаң көрү сатып алчу киши экен деген экен. Солтонун баа жигити. Анда берки Курмангожонун жигити айтат дейт. Атымды унутуп калдым, айтып калчылар башкалар. Ургуп аланча деп. Анан мен сатам деген экен.
мен сатам деп. Анан кийин баягы жанында турганда бир эки жигиттин бири чуркап барып эле Кудай тетиги айбан ушинтип сизди сатам деп атат дейт да. Туура. Ал ошол менин баамды билген үчүн айтып атат. Баамды ошол билет. Туура. Мейли сата берсин деп. Анан кийин ай деп анан тамашашып сүйлөшүп атты баягы жигиттер. Ай, деле айтчы болуптур. Айтчы болуптур. Сатсаң, эмнеге сатасың деп. Анан ошондо жаңгараш баштаган солтонун 9 мыктысын айткан экен. Ушуну чылбыр боосуна бергиле. Андан кийин негизги баасын бычам деп. Ооба. Анан Кийин айтабыз атпайбы? ошол сөздү уккандан кийин Усуп би, айтпадым беле. Баамды ошо жигит билет деп. Ошондо айткан. Жаңгырачы баш болсун, калган кийин айтабыз деп. Жакшы. Мына 9 мыктыны берип тургула, чылбыр боосуна. Андан кийин негизги баасын бычам деген. Туура. Эми ошондо медетти Нусуп дагы көтөрмөлөп берди да. Сөзсүз да. Тиги инисинин баласы болуп атса. Анан кийин медеттин ушундай жанагындай жөн бала эмес экенин балбак өлгөн, балбак өлсө тиги кочкордо өлгөн. Арзын акча тиги кочкор сапкоздун турган жерде, ошо дерден өлгөн. Кабар келген. Кошаттап баягы. Усупка. Усуп бу жерде бу тиги күрүшпөк ал убакта тиги чоңдо дөңгө чейин эле экен. Анан кийин уланыптыр. Анан кийин ошону алкымдап келип туруп калган Усуп би ошо. Анан биякта экен, анан кийин кабар келгенден кийин анан ушундай балбак бул дүйнөдөн өтүп кетти деп. Анан кандай кылабыз? Кандай эмеси болот? Бул тигил деп ошенткенде ошол убакта жанагы 4 аялдын үстүнө тигин албады беле? 5 баласы, 5 аял бар балбактын. Анан кийин анда эмесе 5 аялына бирден түнөсүн. Бирок сөөгү. Жанагы Медет баланын энеси Таттыбүздөн. Медет бала дагы элге кызмат кыла турган, чай бере турган ошондо 14 жашта ушундай кез экен. Эмени Медеттин. Анан кийин баарлык аялдар тиги балбактын аялдары, балбактын башка балдар бүтүн баары чычалашканда болбой эле анан кийин ошентип Усуп бийдин эмеси менен жанагы сөөгү ар бир аялдан бирден түнөп Медеттин энесиникинен чыккан. Анан кийин сөзсүз жанагынтип датка болуп келгенден кийин Усуп би анан кийин агасы болсо, агасы, башчысы атасы да болуп калып атат. Кандай анан кийин Усуп би колдоо абыдан Усуп бидин баркы чоң болгон. Курмангожо элине. Анан Курмангожо элине эле эмес, кийин датка намын алгандан кийин баардык түндүк кыргыздарга датка болгон. Түндүк кыргыздардын ичинен datkаlıkты Медет датка биринчи болуп алган. Медет эми эл кыдырып, жер кыдырып, эл башкарган киши болгон. Ал өзү акылы менен эл башкарган. А Медеттин убагында Курмангожо өлдү эле тынччылыкта жашаган, эч кандай салгылашуу болгон эмес, эч кандай сайышуу болгон эмес. Только Медет ата тынчтык менен, акыл менен гана эл башкарган киши болгон. Бул жанагы ким бири чабыш болуп калганда Медетти кат менен чабырып ортодон чыгып токтотпады урушту. Билесиңер да. Ушундай иш экен ошо бир сөз менен токтотту. Эки уруунун согушун токтотту. Ортого келип урушпады. Ай, баягы бул кыргызып жүрө беребизби, кыргыздар? Бул маселени жөн чечсе болбойбу деп катуу айтып, ошо менен бир эле сөз менен токтотуп койду Медет атка. Мына Медет атканын аброю да абдан чоң болду. Негизи тынччылык менен эл башкарганда. Эми сиз айтсаңыз, Медет атка канча бала болгон? Медет атканын 6 баласы болгон. Эң улуусу Дуулат, биздин атабыз. Андайын Абак, андайын Алаша, андайын Айтак, анан эң кичүүсү Атабек. Атабек. Мунун кыздар барбы? Бу Медеттин кыздары 3 кызы бар. Кимдер деген? Сайкал, Сыйнат, анан Мыя дегени бар экен. Бу балдардын ичинен кимиси тың чыкты? Мындан тың чыккандарынан
Айтак жаш кезинде баатыр болгон экен. Бугун огой менен сайышып өлүп атпайбы? Ооба. Анан Атабек баатыр деп койчу экен, жайчы экен. Жайчы болгон адам. Ооба. Ушул экөө тың чыккан экен. Анан Дуулат манап болуп эл башкарып чыккан экен. Дулаттын баатыр экенин билбейм, бирок акылдуу эл башкарган киши деп угам да. Эми Дуулат баатыр деп айтылат негизи. Эми ошентип коюшат, баягы эл башкарыпча баатыр десе, бирок Дулаттын баатырлыгы айтылбайт. Дулат эл башкарган акылдуу киши болгон экен. Акылдуу киши болгон. Эми сиз айтсаңыз, бул медет канча жашады? Анан эмне болуп каза болду? Сөйгү кайда коюлду? Бул киши негизи 75-жылдарда туулса керек. Бирок Сакем ушул сөз кылганда айтып жүрөт, 60га жетпей каза болуптур деп. Анан бирок күнбесинде туулган жылы 1778-жыл, каза болгон жылы 1839 деп күнбесинде жазылып турат. Ошондо эле туура эле эмеге барат турбайбы? 63 болуп калып атат. 63 болуп. Эми айырма ошол эле болуп калат. ооба. Пайгамбар жашына барып калганда каза болду деген сөзү бар да. Мен ошону жана тактагайын деп атам. Бир жаш кошот анан пайгамбар. Ошолунсу мен билбейм, эми туура болуш керек ушулчу. Каза болду. Эмне болуп каза болду? Ооруп каза болгон. Сиз айтып кетсеңиз. Медеттин Кызырайке саламын алып кеткени ким? Ким алып кетти? Медеттин кызы, улуу кызы Дул Сайкал эже. Сайкал эжетте тиги Кетмен төбөлүк Рыскулбек Манаптын 2-нчи аялдыгына барат. Ооба. А улуу аялы жанагы Сару Ажыбектин кызы го. Ооба. Сары Ажыбектин кызы. Анан экөө эрегише кетип, анан ада эле дубакөй экен, бу дагы эме экен. Ал эшиктин алдында турган сүттү, чакада сүттү көмөрүп ийгенби же сууну көмөрүп ийгенби? Ишигил ошондо анан сүт ирип түшөт. Анан ал Ажыбек байдын кызынын боюнда бар экен ошо кезде. Анан ал ай кой өлөсүң, мени менен эрегишпе дейт эже. Анан жок деп эле болбой тургулат, анан минтип колун минтсе жеңинин уусунан кара чааржылар түшөт Ажыбек байдын кызынын алдына. Анан ошентип анан ал жүрөгү түшүп өлөт го. Өлүп калды деп айтылат, ооба. Жүрөгү түшүп. Демек, медет татканын аяры дейбизби Сайкалга кеткен экен да. Ооба, Сайкал. Анткени бул айтып жүрбөй, баягы медет татка өлдү дегенде Сайкал келбедиби? Сайкал келип жанагы ыйлап келип Тукабаны кармап калган дейт да, анан ошо Тукабаны тартып кеткен дейт. Ошо аяры колдосуз кетип калган. Барып анан жанагы жети болуш эл турбайбы, Токтогул. Ошону сурап калып атпайбы жети болуш элди. Татасынын бирдемеси, жөнөмөсү кошо кеткен да. Анан ал тууну дагы Атабек баатыр эң күчү бир тууган экен, Сайкал эженин. Сураса кармата бериптир. Сайкал эжесине. Анан бияк медет уулар анан жарды болуп, мал жок болуп жүдөптүр. Ооба. Тууну берип салбадыбы? Ооба, тууну берип таштады. Ооба. Эми сиз айтсаңыз, бул кишилердин ичинде мен ойлойм, Атабек жайчы болгон, баатыр болгон эмес ал. Айтак баатыр болгон деп айтып жүрөт. Эми аны деле Атабек баатыр деп айтылат. Жайчыны деле баатыр деп койт экен да. Дуулатты мен айтпадым, өзү акылман, эл башкарып барган киши болгон да. Ушу Дуулаттан да белгилүү кишилер чыкты. Кимдер чыкты? Дуулаттын баласы Чыны чыкты, Чыныби. Жанагы ак мөөрдү Канжантай алып баратканда, каным, кеминден да мал айдамак менен ак мөөрдүн калыңын мен берейин деп коюптур да, Чыныби. Андан кийин Чынынын баласы Көкүнбай чыкты. Ооба. Малдары бүт эле жанагы Кочкордо жайгашкан. А дегенде биз Кочкордо экенбиз. Тиги Семизбел, тиягы Сарыбулак жанагы Долонун түбү. Биягы коммунизм завкасы ушуларда Курманга жолу жашаптыр. Анан ошол жерде жашаган. Анан кийин жана Дуулатты айтып атпаймынбы? Көчүп баратып анан каза болуп калган. Анан балдары кете албай ошол Кызыл Туу жеринде калып калган деп. Жанагы Сакемге кошумча, Сакем айтпадыбы? Негизи Курмангожо эли түгөлдүн сайынан тартып, аркы топурак белге чейин
орто токой суу сактагычына баратканда тиги ырбачыга ошол топурак белден анан бурулуп атпайбы? Илгери жолу ошо кубакынын бели чыга элек да ошондой эмес беле? Топурак бел. Бос бармакка чейин ошол бир чети ошаяк болгон. Ошо менен Курмангожо эли анан кийин көбүнчө ушул жанагы Кочкордо отурушкан да, Кочкордо отурушкан. Анан кийин Медетдатка каза болгондо күмбөзү жанагы Агучукка салынган. Анан кийинчерээк Шаршинали Асанбек ва прокурор болуп турганда жаңыдан салдырды. Кайра салдырды. Анан кийин ошондо ошол жасуусу менен ошол турат. Бир болсо ичинде калса керек, э? Ооба. Байтүгөл уулу тиги Медетдатка деп жазылып турат. Жылы туулган жылы 1778. Так эмес көрүнөт. 1839-жылы каза болду деп күмбөзүндө жазылып турат. Мына ошол жерге коюлган, ошол Агучукка коюлган. Медетдатканын сөөгү ошол жерге коюлган. Урматтуу замандаштар, мына Медетдатка жөнүндө бир үч кайым кеп курдук. Медетдатканын дагы көп нерсесин биз айтканыбыз жок. Негизи Медетдатка бул баатыр эмес. Бул баягы жетекчи катары эки элди элдештирип, көздөшүп турган адам болгон. Көп жерде Медетдатканын келмейинче маселе чечилген эмес. Анткени Медетдатка Кокон кандыгында дагы сый болгон. Медетдатканы сыйлап турушкан. Анан баягы Медетдатка аркылуу көп нерсени чечишкен кыргыздар деп айтылат да. Медетдатка каза болгондо баласы Дуулат баягы бүтүндөй төрттүлүк кыргыздарды чакырып, керек болсо бир айтылат, Кокондуктагы баа кылган үчүн 30 сарбазын мылтыгы менен жөнөткөн дейт. Баягы ашты баягы чыр чатак болбосун деп жөнөткөн дейт. Медетдатканын ашын баягы 3 аштын бири жакшы, чоң аштын бири Медетдатканын ашы деп айтылат. Анан кээ бири 4 аш деп жүрөт. Негизи ошол бир ашы Медетдатканын ашы деп айтат. Өтө чоң аш болгон, эл абдан көп келген. Медетдатканын ашы берилип бүткөндө тараган атканда Эшкожонун уулу Жаңгарач айткан экен. Эми балам Дуулат, атанын ашын жакшы өткөрдүң. Ата ушул тилегени уулум ушундай жакшы болсо, ушинтип менин зыйнатымды өткөрсө деген ар бир атада тилек болот, каалоо болот. Анан кийин бирок Дуулат балам, сен өлө турган карыга, өсө турган жашка жаман өрнөк баштап кеттиң деген экен. Анан кийин баягы турган жанындагылар кичине айып этпесеңиз, ушу сөзүңүздү кичине жандырмагын айтып койбойсузбу дегенди айткан экен. Эми жандырмагын өзүңөр эле билип турбайсыңарбы? Дуулаттын ашындай берилсе, ай бериле калбайт го. То есть тиги Медеттин ашындай аш берилбейт го. Ошон үчүн айтып атам. Өсө турган жашка, өлө турган карыга туура эмес иш баштап кеттиң балам. Баарлыгы мен ушул Дуулат берген ашты Медеттин ашындай кылып, Дуулат берген аштай кылып берем деп атып, абдан чабылат, чачылат. Ал эми өлө турган абышка менин уулум ошондой кантип бере алсын деп туруп, адак ишенбей жүрүп өтөт деп ушинтип айткан экен. Балам, мына жакшы бердиң, абдан мыкты аш болсо эле ушундай болор. Бирок өлө турган карыга, өсө турган жашка жаман жорук баштап кеттиң балам деп. Дуулатка айткан. Медетдатканын баскан изи, жасаган иштери чындыгында эле сабак. Ошол жок, канча сабырдуу болуп, баягы курал менен эмес, акыл менен алган киши болгон да Медетдатка. Мына Медетдатканын урпагы өзү отурат. Алла эми ден соолук берсин. Сарпбек Сакалга дагы сизге да рахмат. Иштериңизге ийгилик болсун. Рахмат сиздерге. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжира программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.